Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жыйынтыкта сөздү суроолорго жооп бере берели. Суроо берип болдуңуздар, Эми негизинен мен сиздерге жалпы маалымат берейин. Чаткалда эң негизги көйгөйдүн бирөөсү бул мына тоо кен байлыктары боюнча, алтын кендери боюнча алардын казылышы, казылгандан кийин аны ордуна келтирип, калыбына келтирип коюш боюнча көп көйгөйлөр бар экен. Буну билетилер, өзүңүздөр эстесеңиздер, Коопсуздук кеңешинде президент Садыр Нуркожоевич тоо кен лицензиялар боюнча мага тапшырма берген, эсиңиздерби? Ошол боюнча биз иш алып бардык. Азырда алып баратабыз. Жалпы 23 кылмыш иши козголду республика боюнча. Ошо тоо кен лицензия жана рекультивация боюнча. Чаткал району боюнча 3 кылмыш иши козголду. Бир кылмыш бул зап чарат, 2 кылмыш иши ошо рекультивация боюнча. Жалпы жөнүнөн 6 миллион сом өндүрүлдү, бирок аягына чыга элек. Андан сырткары дагы бир экинчи факты боюнча, зап чарат боюнча 64 миллион 574 миң сомдо өндүрүлдү. Бул тергөө тарабынан. Ал эми жалпы Кыргыз Республикасы боюнча тоо кендери боюнча 809 миллион 284 миң сом бүгүн өндүрдүк биз. Ушундай рекультивация боюнча, мыйзамсыз лицензия берилгени боюнча, талаптардын бузулгандыгы боюнча. Жана сиздер айтып кетпедиңиздерби, чындыгында тоо кен боюнча карама-каршы келген мыйзамдар, жоболор бар. Ал боюнча прокуратура даярдап, биз өкмөткө сунуш берип атабыз. Карама-каршылыктарды жоюу боюнчачы кемчиликтер бар чындыгында. Азыр мен ушул жерде сиздерди угутуп ойго келдим. Чаткалга дагы бир тажрыйбалуу прокурор жөнөтөм, Кудай буйрса. Бул прокурор менен бирдикте 1 айлык талап коем. Ушул тоо кендер боюнча, Алмаз Кемелов чогултасызбы? Тоо кендер боюнча 1 айдын ичинде толук маселе карап чыгасыздар. Жалпы көзөмөл иретинде. Жанагы сууларды чайкаган боюнча, анын дарыялардын буктары бурулган боюнча. Экинчи дагы бир тапшырма мына жолду айтып атасыздар. Чындыгында мамлекетте коррупциянын эң чоң булагынын бирөөсү ушу курулуш иштери. Жол салуу, мектеп салуу, тендер өтүү. Ошол иштер боюнча биз көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк. Быйыл 6 ай ичинде прокуратура органдары тарабынан, тергөө тарабынан 2,5 миллиард сом өндүрдүк. Ушу коррупциядан. 5,5 миллиард сом бүгүнкү күндө ошо натуралдуу түрдө өндүрүлдү. Бул жана детсад, мурунку мамлекеттик ишканаларды өтүп кеткени боюнча, андан кийин карыздардын ордуна төлөгөн дүкөндөр, жерлер жана башка боюнча. Ошондо 7 миллиарддан ашык 6 айда биз коррупциялык каражаттарды өндүрүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече келайтып мен күбө болдум. Өзүбүзгө план койдук. Ташкөмүрдөн баштап Чаткалга чейин салынган жолдорду текшерип чыгышыбыз керек экен. Азыр Ташкөмүрдөн баштап жаңы асфальт басыптыр. Сапаты күмөн жаратты да келе жатууда. Экинчи мына жаңы базар айылынан бул Канышкаяга чейин былтыр асфальт түшкөн экен, быйыл кайра жамаптыр. Onu kayra tekşereriz biz. Kemal Almaz'ın ortasında 1 aylık oynadı. Janagı jigit, akırkı jigit aytты го, Çatkal'ın başlarında da jelleri boyunca. Koşu toluk tekşeresinler, andan murunun ayının içindeydi. 2018 bitken yol var eken, jili bitken. Bul yolu da kabul alsanızlar gerek az hizmetçiler oturasılar. Bunu da gayret tekşereriz. Yol menen too kenge biz özgöçө көңүл бурабыз Чаткал боюнча. Бул мамлекет боюнча, республика боюнча иш-чара жүргүзүп атабыз. Бирок мына Чаткал боюнча да 1 айлык мөөнөттө биз жыйынтыгын чыгарабыз. Курулуш боюнча тендерден утуп алып, мен арзан уттум деп сапатсыз курганды токтотуш керек. Менимче мына бакчы жерлеште угуп көрүп, кечетен бери күбө болуп отурат, өздөрүнүн жыйынтыктарын чыгарса керек. Курулуш акча каражаты өзүнүн үй бүлөмө жөнөткөндө мамлекеттин көзүн карайында сакташыбыз керек да. Жол курулат, эмдиги жылы бузулат, кайра тештерин жаманбайт. Мынтип биз алдыга жыла албайбыз. Биз укук коргоо органдары мыйзам көзөмөл ретинде прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы коррупциялык иштер менен алектенет билесиздер.
тынччылык боюнча коомдук тартип боюнча милиция кызматкерлери өз ишин алып барат. Ички иштер бөлүмүндө маселелери бар экен, тергөөчүлөрдүн тажрыйбасыз болот. Прокуратурада бар, бизде кадрлар аз, биз азыр эми имаратында барам, жатаканасы менен таанышабыз. Республика боюнча шарттар түзүп атат, сотрудник биринчи ишти талап кылыш үчүн ага шартты түзүп бериш керек экен. Сиз тергөөчүлөрдү сиз да караңыз. Сиз азыркы мөөнөт эң негизги мөөнөт сакталыш керек. Арызда да, кылмышта да. Ошондо мына азыр бүгүнкү айтылып аткан көп нараазычылыктар өзүнөн өзү жойулат. Кыска аралыкта чектикти коюш керек. Анан азыркы кайрылып аткан эже боюнча айтып коеюн, мен азыр маалымат алдым. Лескоздун башчысы болуп иштеген экен. Ал кандайдыр бир токойлорду кыркканга катышканбы, ошол боюнча текшерип келсе, кызматкерлер улуттук коопсуздук. Ал өзү пара берипти. Ал бойдон кармалыптыр. Буну биз көзөмөл иретинде карайбыз. Анан өзүбүздүн бала кокуй камабайбыз деген маселе менен кылсак бизде тартип болбойт. Азыр тартип ушу залда да байкалып турат, туурабы? Ошон үчүн биринчи тартипти ар ким өзүбүздөн башташыбыз керек. Укук коргоо органдары, прокуратура органдары тартипти орното албайбы, эгер сиздер колдобосоңуздар. Ар ким өзүнүн ички дүйнөсүнөн башташыбыз керек. Башында бир аксакал айтты, улууну урматтоо жоготу урматтайлы. Мен каалайт элем. Биз ушу улууну урматтап, кичини узаттоо деген ыйык парзыбызды жогору коюп, аял эркектин алдынан кыя өтпөйт деген айыл жеринде чоң түшүнүктөр бар. Ушундай максаттарды биз улуу биздин салтка да салтыбызды колдонсок, Кудай буйрса жакшы жолго чыгабыз. Мына азыр экономикалык өсүштөр боюнча ар бир районду жолуп келатабыз. Мамлекетте көптөгөн бир каражаттар бөлүнүп атат. Баягы казанда болсо чөмүшкө чыгат дейт, мамлекетте бюджет толуп атат. Азыр Бакыт Эргешов экономика жагы боюнча өз токтолуп сиздерге да айтып берет, түшүндүрүп берет. Ошондуктан урматтуу жыйындын катышуучулары, жалпы жөнүнөн сиздерге мага келген суроолор боюнча жооп бердим. Мына пенсия курагы боюнча айтып атасыздар. Пенсия курагы боюнча мугалимдер боюнча 65 жашка келип, 63 жашка келгенде пенсияга чыгыш керек десиздер. Бирок буну да биз абайлап чыгыш керек. Анткени биздин жаштар шарт жогуна байланыштуу айыл жер алыс региондорго келип сабак бербейт. Мурдагы тажрыйбалуу сабак берип аткан мугалимдер пенсиялерди байлабайт, ордуна мугалим таппай калган айылдарда өтө көп мындай окуялар бар да. Ошондуктан муну ар бир районго жергиликтүү бийлик муну кылдатып менен мамиле кылышыңыздар керек деп ойлойм. Ал эми мыйзам деген мыйзам боюнча пенсияга чыккандан кетиш керек. Бирок иштесе да болот. Аны эми жергиликтүү бийлик өзүңүздөр чечсеңиздер болот. Жыйынга катышып 2 саат ашык убакытта бүт көйгөйлөрдү айттыңыздар. Арыздар боюнча биздин кызматкерлер мына жолугушту, сыртка чыгып түшүндүрүштөрүн алып, арыздарын тактап алышты. Биз ар бир арыз боюнча жооп беребиз. Бирок мыйзам негизинде жооп беребиз. Жооп береткен бүгүн арыз жаздым эле, мага чечилет деген түшүнүк болбосун, урматтуулар. Эгер мыйзамдуу болсо чечилет, бирок арызга чектик коебуз биз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.